менен алдыга чыкты келек. Мына маркум Чубак ажы Жалилов, Максат ажы, Абдышүкүр таксырлар ушулар мындай кыргызды таанытып, башка кошуна элдерибиз суктанып турчу кандай алымдарыңар бар деп. Эми бирөөсүн былтыр акыркы сапарга узатсак, экинчисин ушинтип бир оор кылмышка шектелүүдө камасак, мен ойлойм муну үй камагына эле калтырып, же болбосо эч жака чыкпоо милдет эмес алып сот үстүндө тергөөдөн кийин далилдене турган болсо ал деле жооп бермек, эч жака качмак эмес. Өтө шашылыш бир чечим болуп калды окшойт. Ошол себептен мен күч органдарына кайрылат элем. Кыска мөөнөттө Максат ажы Токтомушовду үй камагына чыгарып, анан тергөө менен, сот менен эгерде күнөөсү далилдене турган болсо, ал дагы кадимки кыргыздын жараны катары жооп бермек. Дагы бир жолу мен үй бүлөсүнө сабырдуулукка чакырам. Сөзсүз түрдө Кудай таалам сыноону күчтүүлөргө берет. Сыноо берип адамды күчөтөт, бекемдейт, сынайт. Мен ойлойм, 200 гана адамдарга сыноо берилбейт. Бул убактылуу сыноо. Буну дагы Максат ажы сөзсүз түрдө жеңип чыгат. Мен 100% ишенем, эч кандай күнөөсү жок. Ак экени убакыт менен, тергөө менен, сот менен сөзсүз түрдө далилденет. Дагы жолу бардыгыбызды сабырдуулукка чакырам.